Таң замандаштар. Мына Бишкек шаарындагы Ленинский району Красноводский бир үйү дагы мына суу каптап кеткен. Биз монтип эшикке чыга албай турабыз. Бул суунун тереңдиги тизеге жетпейт. Канализациянын суусу мына көрүп турасыздар. Бул мына машинага кантип барабыз, жумушубузга кантип барабыз. Айтып чыгарсам эле ар кандай комментарийлер келет да. Ким баягы башынан өтсө, көрсө, анан кийин эске алса керек. Мына биз азыр жумушка барышыбыз керек. Кантип чыгабыз билбей турабыз мына. Бул жөн эле бир суу болсо экен, бир немеден келип жамгырдан топтолгон мына клумбаларыбыздан бири. Бизге жардам керек. Канча жол мына 2005-жылдан бери жардам сурайбыз. Бул жерде мына үйдүн цемент немеси, фундаменти ар ушинтип суу каптайт. Канализациянын суусу жытына чыдаганга мүмкүн эмес. Жайында эми өлө эле калат. Мына 2005-жылдан бери ушул акыбалда жашайт. Мен деле көчүп кетсем болот, бирок бул жерде мен кошуналарымды, бул жерде орукчан апалар, картаңдар, жаш бөбөктөр бар. Мына нанга деле кантип жашат мына. Подъезд менен бир кеде бияка кирип кетет. Бизге жардам керек. Урматтуу Бишкек мэриясынын кызматкерлери, урматтуу Ленин районунун аппарат жетекчилери, администрация башчылары, бизге жардам керек. Мен чыгара берем. Анан бирөө жазыптыр. Уят эмеспи, өзүңөр бүтүрүп аласың. Өзүбүз бүтүрүп атқан иш эмес бул. Мына өйдө жактан канализациядан келип жарылабы, мен билбейм, бир канализациядан чыгат мына суу. Мына вирустун баары бизде, бардык орунун баары бизде. Бул жерде сахар диабетине ооруган картаңдар бар. Инфаркт алган апалар бар бул жакта. Бул жакта дагы цирроз печень апа бар. Ошонун баарына колдон келишинче жардам берип, ушул жакта жашайбыз биз. А мен аларды таштап кете албайм, башка жака көчүп кетиш оңой, бирок мен андай кетип калгандан алысмын. Мына сиздер азыр көрөсүздөр. Бул суу мына. Кечкен боюнча кирдим, эмне кылам башка. Чыпылдап суу мына. Бул жөнөкөй суу эмес, канализациянын суусу. Мына.